урматтуу устаздар, урматтуу калайык калк, Курандын буйрмандары бардыгыңыздарды бүгүнкү мына эл аралык 3-чү жолку эл аралык биздин Куран жарышына кош келипсиздер демекчибиз. Мына кечетен бери ушул жерде 25 мамлекеттен келип, ушул жерде өздөрүнүн Курандарын ошо дүйнөгө атагы чыккан, ушундай бир 10 кырааттын эң усталары болгон мына устаздарыбыздын астында окуп электен өттү. Бүгүн мына Кудайым буйрса жайыза таратыла турган күн, бардыгына өздөрүнүн белектерин берип, ошо куттуктай турган жума күнүнө туш келиптир. Кудай Таала бардыгыбызды жума күнүнүн урматы менен окулган ушунча бала канча жерден ошо кадам таштап келип атат, ошолордун урматы менен ушул жерде мына биздин бардыгыбызды мактанып даңтана турган дүйнө элинин сыймыгы болгон Иса Мансарави устазыбыз отурат. Ушу киши мына 70 жыл Куран окуган адам. Ушу кишинин окуган Кураны менен ушул жерде каракелерибиздин канча Куран окусак ошолордун урматы менен дуа тилектерибизди кабыл кылсын. Бардыгыбызды иншалла бактылуу кылсын, Куранга кызмат кыла турган кылсын. Анан урматтуу бир туугандар, мына 3 жыл болду. Биринчи жыл 12 мамлекет келип катышты эле. Былтыр экинчи жолу болгондо 16 болгон. Мына быйыл 25 мамлекеттен келип, биздин Кыргызстаныбызда ушундай береке Куран жарышы болуп атат. Бардыгыбыз эми мындайын дагы сандары көбөйсүн. Кудай буйрса мына Мекке жарышы, Мекке шаарындагы жарышта кече биздин 17 жашар биз балабыз бар. Ошол жерде бүтүн араб дүйнөсүн таң калтырып, Курандын ар бир аятынын номерлерин, канчанчы бетте жайгашкан, кайсы жерде түшкөн, бардыгын азыр араб мамлекетинин бардык телевиденияларында көрүлүп аткан учур. Бул деген эмне дегендик? Бул биздин диний эркиндигибиздин берекеттери, урматтуу бир туугандар. Бардык нерселерге шүгүр кылалы. Шүгүр кылсак Алла Таала ашырып берет. Кудай Таала сандарыбызды көбөйтсүн. Ар бир үйдө Куран жаттабаган эч бир үй бүлө калбасын. Бардык үй бүлөдө ушул Куран жатталып, Курандар окулуп турсун. Алла Таала мына устаздарыбыздан да разы болсун. Мына Америкадан келген Хасан Салих устазыбыз дүйнөгө таанымал үнү менен, мукам үнү менен бүтүн дүйнөгө таанымал устазыбыз ошо канча океандын ар жагынан келип ушул жерде калыстык кылып атат. Мына бул жерде устаз Абдуссалам ошо кишинин демилгеси менен Кудайым буйрса, мына Кыргызстанда дагы эл ойгонуп, Кудай буйрса, ошо мусабаканын канча чыгымдары кете турган болсо, былтыр Абдуссалам устаз менен сүйлөштүк элек. 20%-ин быйыл биз мойнубузга алып туралы, ошентип дүйнөлүк деңгээлдеги Куранды өзүбүздүн мойнубузга алып алабыз деп. Кудайга шүгүр, мына быйыл 20%-ын уш жерде берешен инсандар келип туруп, ошо Куранга кызмат кылам дегендер, ошо келип өздөрүнүн ошо кете турган чыгымдардын 20%-ын мойнуна алышып, быйыл мына кубаныч менен өткөрүп атабыз. Алла Таалам Курандын шафаатын эки дүйнөдө насип кылсын. Курандын дүйнөдө да шафааты бар, ахиретте да шафааты бар иншалла. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, бардыгыбыз Алла Таалага жагымдуу адам бололу десек, Алла Тааланын астында кадыр баркыбыз болсун десек, Алла Таала бизди жакшы көрсүн десек, Куран окуйлу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам хайрукум ман таалламал Кур'ана ва аллама. Силердин эң жакшыңар Куранды үйрөнүп башкаларга үйрөткөнүңөр дейт. Алла Таала кимди баалайт экен? Куранды үйрөнгөн адамды, аны башкаларга жайылткан адамды баалайт. Урматтуу бир тууган, Алла Таала жакшы көргөн адамдардын катарына кошсун. Эл жерибизге тынччылык, аманчылык болсун. Дагы бир жолу устаздарыбызга ыраазычылык билдиребиз. Азыр ушул жерлерде мына хафланын аягында ошо Хасан Салих устазыбыз келип отурат, билесиздер. YouTube каналдарын тааныбагандар бир ачып көрөлү бардыгыбыз. Дүйнөнүн бүтүн карылары ушу кишинин үнүн туура окуйм деп аракет кылган адам мына биздин төрүбүздө келип отурат. А киши да бир Куран окуп берсе, иншалла бүгүн бата дуа кылалы. Бүгүн ушундай бир майрам күндө турабыз. Кудайым майрамыбызды кут кылсын. Кече эгемендүүлүк күнүбүз өттү. Эгемендүүлүгүбүздү түбөлүк кылсын. Эгемендүүлүк күнүбүздө Куран окулуп турду ушул жерде. Дүйнөнүн 4 бурчунан келген балдар ушул жерде мына эл аралык ошо дүйнө жарышы ошо Кыргызстанда өтүп атканы чоң жетишкендик деп ойлоймун. Алла Таалам бардыгыбызга жар болсун, жардамчы болсун, эки дүйнөдө бактылуу кылсын. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.